Салам достор, сулуулук сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Менин каналыма катталыңыз. Ушул айдагы тарткан видеолордон түшкөн каражат Баткен окуясынан жабыркаган үй бүлөлөргө түшөт. Менин каналымдагы видеолорду көрүп коюңуздар. Жакындагы тарткан видеодо бетти туура жуунуу, бетти туура тазалоону үйрөткөндө көздүн тегерегиндеги косметиканы кантип алып салабыз? Көздүн тегерегиндеги демакияжды үйрөтөм деп убада бергем. Бүгүн ошол тууралуу сүйлөшөлү. Көзүбүздү баарыбыз эле боёйбуз. Бирөө подводка менен боёйт, бирөө туш коёт, бирөө тени коёт, бирөөнүкү жасалма кирпик, бирөөнүкү өзүнүн кирпиги. Көздүн тегерегиндеги теринин демакияжы маанилүү. Негизи демакияж деген эмнени билдирет? Макияж бул бетке сүрөт тартуу, бетти кооздоо, ар кандай боёктор менен бетке өзгөчө биликтерди берүү, бир нерсени чоңойтуу, мисалы көзүбүздү, оозубузду чоңойтуу, бир жерибизди кичирейтүү, мисалы ошол эле ээкти кичирейтүү. Демакияж деген ошо макияжды туура алып салуу жолдору. Макияж дагы маанилүү. Демакияжды туура кылуу дагы өтө маанилүү десек болот. Эмнеге? Көздүн тегерегиндеги демакияж өзгөчө маанилүү десем жаңылбайм. Биринчиден, көздүн тегерегиндеги косметиканы, макияжын алып салбасак, көздүн тегерегиндеги ар кандай косметиканын калдыктары, мисалы ошол эле тушту койдук, ошол эле подводканы койдук, ал көздүн ичине кирип, түнү менен ошо көздүн ичиндеги суюктук менен взаимодействие болуп, сүрүлүшүп, көзгө ар кандай жагымсыз нерселерди алып келиши мүмкүн. Ошол эле конъюнктивит, аллергия болушу мүмкүн. Косметика, декоративдик косметика бул көбүнчө ирет биздин терибизге, көзүбүзгө ошонун ичинде эле керексиз нерсе. Ал биздин көзүбүзгө түшсө пайда алып келбейт, ал жөн гана биздин сулуулугубуз үчүн жасалган нерсе. Ошол себептен анын көздүн ичине кирүүсү, майда частичкалары түшүп, ичке кирип калуусу биздин көзүбүзгө кереги жок. Бул бир. Экинчиден, көздүн тегереги тез картаят. Эмне себептен? Косметиканын дагы өзүнүн салмагы болот, өзүнүн ордугу болот. Анан көздүн тегереги эс албай эле дайыма кирпиктерибиз туш бойдон жүрсө, бул жерде аябай көп тендер болсо, терибиз дем албайт. Терибиз дем албаса, зат алмашуу процесстери жайлайт дагы тезирээк картаят. Үчүнчү, сөзсүз бетибизге койгондой эле көздүн тегерегине дагы нымдагыштыруучу, азыктандыруучу кремдер керек. Ал терини күндүз кечке, күндөн чаңдан, көзүбүз менен иштегенден жабыркаган терини кайра калыбына келтирет. Түнү менен дарылайт десек болот, эс алдырат десек болот. Эгерде силер демакияж кылбасаңар, кремди дагы койбойсуңар. Кремди сүртсөңөр деле, ал кремдин пайдасы аз болот. Мына ушул 3 себептен сөзсүз көздүн тегерегин демакияж кылыш керек. Көздүн тегерегине арналган косметиканын түрлөрү көп. Ошол эле тендер, азыр натуралдуу тендер чыгып калды. Эгерде кандай косметика коем деген суроолор болсо, биринчиден өзүңөргө жарашыктуу, экинчиден көбүрөөк натуралдуу ингредиенттер кошулган, жакшы аты чыккан фирмалардан гипоаллергендүү косметиканы колдонгонго аракет кылгыла. Анан туштарды да көп сурайсыңар. Сууга туруктуу туш, сууга туруктуу эмес туштар түрлөрү болот. Аны өзүңөрдүн каалооңор менен тандасаңар болот. Ал тууралуу дагы өзүнчө видео тартам, анткени айтып берчү нерсе аябай көп. Көздүн тегерегин демакияж кылганда гель, крем, көздүн тегерегин демакияж кылганга арналган атайын майлар жана мицеллярдык сууну колдонсок болот. Бүт баары боло берет. Силердин каалооңорго жараша, териңердин тибине жараша, жашоо образыңызга жараша, балким
Мен мисалы командировкада көбүрөөк жүрөм. Мен дайыма бир бутылка май, бир бутылка бир крем өзүнчө алып жүрө албайм. Мен баарына бир мицеллярка алам дегендер эмнеге жок, колдоно бергиле. Эгерде мен үй кожойкесим, менде 10-20 кремдер турса деле мейли, мен убактым келген, мен баарын кое алам десеңер, эмнеге жок. Анда бир күн мицеллярдык суу, бир күн гидрофилдик май, бир күн дагы бир нерсени колдоно берсеңер болот. Көздүн тегерегине демакияжга атайын косметика керекпи? Көздүн тегерегине арналган кремдер тууралуу видео чыккан. Демакияжга ал видеодо мен ошо кремдер жөнүндө кеңири айтып бергенмин. Көздүн тегерегине демакияж кылыш үчүн ооба атайын косметика керек. Анткени беттин терисине арналган нерсе көзгө демакияж кылганга жарабайт. Анткени жууп атканда ал косметиканын тамчылары, микро тамчылары көзгө тийип кетсе, ал аллергияны козгошу мүмкүн. Мына азыр болсо мен ошол демакияж кылган бир негизги принциптерин көрсөтүп берейин. Биринчи, мен азыр кадимкидей эле гидрофилдик майды алдым. Эгерде көзүңөрдө туш болсо, май же мицеллярканы алып туруп эле биринчи көздүн алдына диск коебуз, экинчи монтип туруп диск менен кирпиктерди сүртөбүз. Эмне үчүн бул диск керек? Көздүн асты булганып калбасын деп, көзгө эч нерсе кирбесин деп. Кирпиктин баарын сүртүп чыгабыз. Мына подводканын баары кетип калды окшойт. Экинчи көзүбүз. Көздү жумабыз дагы монтип сүртүп чыгабыз. Менде туш жок, бирок подводка бар. Эми болсо подводканы монтип алып, катуу басым жасабай, терини чойбой акырындык менен сүртөбүз. Сырттан ичке же ичтен сырткабы дешет, көбүнчө ичтен сыртка сүртөбүз. Суга туруктуу туштарды, подводкаларды май менен кетирген аябай жакшы жардам берет. Эми болсо көздүн алды. Көрүңөрбү, мен катуу кыймыл кылган жокмун, ноонткен жокмун. Акырын промокающее движение деп коет косметологияда. Сүрттүм. Эми барып жууп салыш керек. Эгерде инструкцияда жууп салуу кереги жок десе, мисалы ошол эле мицеллярдык сууну жуубай деле койсоңор болот. Бирок мен негизи эле тазалоочу каражаттарды теримде калганды жаман көрөм. Ошол себептен баарын жууп салам. Экинчи ирет кургатып сүртөбүз. Көзүм таза элеби? Операторубуз мени карап турат, ошол себептен мен сөзсүз күскү жок болгондон кийин сурайм. Демакияж жакшы эле болду деп окшойт. Дейм окшойт, бирок анча-мынча көзүмө кирип кетти. Ошондон абайлаңыздар. Көзгө киргизбегенге аракет кылыңыздар. Менин жанымда күскү жок болгондон кийин бир аз ыңгайсыз болуп атат. Буну жууп салып туруп, андан кийин нымдалыштыруучу кремди коюп койсок, көзүм кадимкидей эс алып, эртеменки макияжга даяр болот. Урматтуу айымдар, косметиканын көптүгүнө карабай, силер ошо косметиканын өзүңөрдүн бетиңерге, териңерге, жүзүңөргө ылайыктап, таңдап, ошону туура колдонууну үйрөнүшүңөр керек. Косметика сатып алуу бир жөн, аны туура колдонуу бир жөн. Видео жакса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар жана албетте каналыма катталыңыздар.